Баягыдай эле кайра карантин башталабы же? Жок, ар бир өзүнүн аймагына жооп бериш керек. Ар бир. Мисалы Сокулук Сокулуктун гос администрациясы, ошол жерде айыл өкмөттөр кайсыл жерде оору күчөп чыкса, ошол жердеги иш-чаралар бардыгы бекитилген. Ким эмне менен ушул милдеттүү эмне аткаруу керек. Демек, баягыдай коркунучтуу бир чектөөлөр, убакыт саатка байланыштуу, көчөдө жүрүү, жумуштарга байланыштуу эч кандай болбойт. Чектөөлөрдү мекемелерге коюлат, окуу жайларына коюлат. Эгерде мисалы бир мектепте, бир класста бул деген нормативный документте. Эгерде бир коронавирус чыга турган болсо, ал класс жабылат, мектеп жабылбайт. Эгерде бир 2-3 класстан чыга турган болсо, анда толугу менен мектеп жабылат. Бардыгынын өзүнүн алгоритмдери бар. Биз ошо менен иштешибиз керек.